Сиз биринчиден атасыз, бир үй бүлөнүн башчысысыз. Башчысы болгондон кийин сиз аялыңыз бар, аялыңыздын туугандары бар, достору бар. Алардын алдында деле бир мындай ал деле каалайт да, жанында бир жакшынакай күчтүү эркек, за плечами, то есть күчтүү эркекти көргүсү келет да. Они вот толгон эркектичи. Может, катуу айтсам кечиргиле, бирок Кечирбейсиз. ошондуктан биринчиден Комментарийге басылып. аябай фит, жанында мисалы качок дебесем да, курсагы жок, жакшы өзүнө тура алган, курсагы жок адамды көргүсү келет да, мисалы аял делечи. Бирден бир айтып коеюн, бирок могу ажырашуулар деле, мисалы кээ бир аял толуп кеткен аялын чаанып же күйөөсүн чаанып, ошолордон да келип чыгып атат да. Кээде акча тууралуу эле эмес, кээде мисалы көп нерсе ошо толуп кеткенден да келип чыгып атат. Ошол да биринчиден мотивация болуш керек, мисалы үй бүлөсү мотивация болуш керек.